Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Жамаат, акелер, үкөлөр. Ташкөмүрдүн 1995-тери келиптир. Ушул жерде детский площадка курулуп атат деп кабар алып коюлуу дешип, өз салымдарыбызды кошо кетели деп келиштир. Ушу жигиттерден Алла разы болсун. Assalamu alaikum. Ташкөмүрдүн туугандары. Ушул салымыбыз ушул площадкага ичине кошулуп кетели деп өзүбүздүн Ташкөмүрдүн качылык бактарына кичине өзүбүзгө мындай бала чакаларга акел үкөлөргө коонуп чекеленип чогулуп отуруп эзеле турган жайлар болуп тур, Кудай кааласа. Колуңардан келсе ошол жектерге жардам келип, салымыңарды берип, эч качан үзүлүш керек, жардамыбыз өзүбүз үчүн, шаарыбыз үчүн да. Кудай кааласа ушул келип Ташкөмүрдүк ар бир жылдан келип жардамыбыз берип, ушул аракетибиз салымыбызды кошуп кетели. Ушул да эмне деп сөйлөйбүз. Рахмат жигиттер, Алла разы болсун. Мен бул жерде куруп калсак буйруза бул жер биздики болот да. Силердики, акелердики, үкөлөрдүкү бүт Ташкөмүрлүк деген, Кыргызстандык деген бардык. Өзүбүздүн эле бир адамдын интересине эмес бу жер. Бул жер бардыгыбызга да. Өзүбүздүн балдарыбыз келип ойнойт. Балдарыбызды алып келип ойноп отуруп, өзүбүз да отуруп эзе алабыз бу жердечи. Бул жактарында буйруза брусчаткалар болот, мында скамейкалар реставрация кылабыз, оңдойбуз. Жазайбыз да могул жактарын да жакшылап буйруза. Анан азыртан эле могул жерде толук камдуу бүтө элек, могул жерде анча-мынча оңдой турган жерлери бар. Ошого карай жаш балдар канчасы көп келип ойношуп атат да. Буйруза конструкция полный до конца бүтүп калса мындайына полный нар жакка чейин барат дальше. Ай сонмот, канча деген жаш балдардын көңүлү көтөрүлүп ойноп, элементарный эле өзүнүн балдардын маанайы көтөрүлүп, жыргап ойношуп атса, биздин настроениябыз көтөрүлөт да маанайыбызчы. Ошол сыяктуу эле бул жерге келсе өзүбүз дагы эзе алып кетебиз да, көңүлүбүз көтөрүлүп. Силердин Алла разы болсун. Молодцы жигиттер. Ошо биздин ошо 10 000 сом салымыбыз бар эле 95-тердин артынан. Ошол жерден салымыбызды кошуп кетели эле. Нормально, Алла разы болсун. Рахмат. 1995-жылкы Ташкөмүрлүк жердештерибизден 10 000 сом жардам болду. Булар да кайдыгер карабайлы болсо өзүбүздүн балдарыбыздын келечегине деп мындай ниет кылып беришип атат.